11-класстын окуучусу Айдана Батырбек кызы Атбашы районундагы Жолдубай Кайыпов атындагы Жаңы Күч тынчтык клубунун лидери. Өлкөбүздө кеңири кулашайган кыргыз жараны концепциясынын талаптарына ылайык өз аракеттерин баштаган бул жаңы уюм этностор жана региондор аралык ынтымак менен биримдикти чыңдоону көздөйт. Андыктан каарманыбыздын кичи мекенде ушул багыттагы ар кандай иш-чараларды өткөрүп туруу жакшы салтка айланган. Мага эң жакканы бул спорттук иш-чара болду. Ал муундардын арасындагы ынтымакты бекемдөөчү спорттук иш-чара болду. Ал жерде айылдын ортосундагы активисттер катышты, башка жактан дагы райондон кишилер келди, дагы семинар өттүк. Ал боюнча дагы көп жакшы маалыматтарды алдык. Медиа сабаттуулук анан маалыматтык сабаттуулук. Бирок кээде ушинтип биз кошуп айтып коебуз. Медиа жана маалыматтык сабаттуулук деп. Ал эми Ош шаарындагы номер 8 Барпы Алкулов атындагы мектеп гимназиясындагы Барпы тынчтык клубунун мүчөлөрү, тынчтык куруу жана өнүгүү институтунун директору Улукбек Нурмунбетов жана долбоордун координаторлору менен болгон телекөпүрөдө кызыктуу маалыматтар айтылды. Онлайн форматтагы маектешүүдө ат башлык жана оштуу окуучулар бири-бирине өздөрүн кызыктырган суроолорду узатышып, ынанымдуу жоопторду алышты. Ош шаарынын аталышы эмне үчүн аты мындай Ош деп аталып калган? Сулайман пайгамбарыбыз өгүздөрүн айдап келе жатканда, жанагы Сулайман тоонун алдына келгенде ошол таштын несине мындай башын ийгенде жанагы өгүздөрү качат экен да, анан өш деп айдаганда ошол жерде өш же Ош деп аталып калган биздин Ош шаарыбыз. Эскилиги чак жеткендигине жараша ар кандай ыңгайлыктары жок Жолдубай Кайыпов атындагы орто мектепте өлкөнүн түштүгүнөн түз байланышка чыгуу кыйла эле оңой болду. Мындай жагымдуулук баардан мурда аталган билим уясында компьютердик технология жакшы жолго коюлгандыгы менен түшүндүрүлөт. Бизде чоң панель бар, интерактивный. Аз эле болду, окуучуларга 14 ноутбук алып келгенбиз. Ошондон баары эле окуучулар үчүн көрүлүп аткан жардам. Ушундай клубдар мектепке керек, эмне байкадыңыздар? Биринчи болуп атты нерсе. Ооба. Керек деп ойлойм, эми бул башка жарандар менен тыгыз мамиледе болуу, башка улуттар менен тыгыз мамиледе болуу окуучуларга абдан керек бул. Дейинкиси мамлекет башчыбыз демилгелеген кыргыз жараны концепциясын жумура журтчулукка кеңири жайылтууда жогорудагы тынчтык клубдарына олуттуу маани берилген. Демек, Нарын облусундагы 7 билим уясында катары 16 балдар кызырдан турган ушундай уюмдардын түзүлгөндүгү тегин жерден эмес. Мини-грантта оталганбыз. Ошонун негизинде бир нече иш-чаралар өткөрүлдү. Клубка балдар аябай кызыгып, көптөгөн иш-чараларга активдүү катышып атат. Биздин мектептеги окуучуларга аябай бул клубтун багыттары абдан жакты. Өзүн өзү таануусун, өнүктүрүүсү, иденттүүлүк, көптүрдүүлүк аябай жакты. Бири Ордолу Оштогу, экинчиси Улуу Кытай менен чектеш ат баштагы окуучулардын түз байланыштагы түз маектешүүлөрүндө Ош облусунда 39 мектепте тынчтык клубдары аракеттенери жана алар баардан мурда байыркы калааны байырлашкан 80 улуттун ынтымагы менен биримдигин чыңдоого зор салым кошуп жатышкандыктары белгилүү болду. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.